Өзгөн шаары эки дарыянын ортосундагы, башкача айтканда Кара дарыя жана Жазы дарыясынын ортосунда дөңсө жерден орун алган шаарлардын катарын толуктайт. Ошон үчүн да төмөнкү, жогорку Өзгөн шаары деп экиге бөлүп айтууга болот. Дал ушул Өзгөн шаарынын ортосунан орун алган Өзгөн мунарасы жана дагы 3 күмбөз боюнча кененирээк кеп кылып саякат курмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуз. Өзгөн шаарынын тарыхы 1000 жылдан ашуун убакытка созулат. Бул шаар Мавинавахрадан чыгыш Түркстанга карай созулган, байыркы караван жолунда жайгашкан. Аны менен бирге Өзгөн шаары аркылуу улуу жибек жол өткөн. Ал эми азыркы учурда калкынын саны 50 миңден ашат. Шаардын борборунда байыркы археологиялык архитектуралык курулуштар сакталган. Караханиттердин династиясына таандык болгон бул 3 күмбөз ар кандай жылдарда курулган. Алар түндүк күмбөз, ортоңку жана түштүк күмбөз деп аталат. Бул имараттын байдубалы отко какталган кыштардан тургузулуп, ар кандай оюм чийимдер менен кооздолгон. Ортоңку күмбөзүбүз бизге чейин толугу менен сакталган эмес, 3/1 бөлүгү эле калып, кайрадан 1974 жылдан 80-жылдарга чейин кайрадан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүшкөн. Түндүк күмбөзүбүз болсо 1153 жылы курулган, ал болсо ошо Насрибиндин 4-урпагынан арналып курулган. Түштүк күмбөзүбүз болсо ошол учурдагы аскер башчы деп гана жазылган, аты жазылган эмес, аскер башчыга арналып курулган. Бул 1187 жылы курулган. 1974 жылдан 1980 жылдарга чейин чоң масштабта оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Андан бери 37 жыл өтсө да урабай жакшы калыпта сакталып турган тарыхый курулуштарды кайрадан оңдоо иштери 2018 жылга пландалууда. Археологиялык комплекстин кызматкерлеринин айтымында тарыхый курулуштар комплекси Өзгөн шаарынын табылган экспонаттарды жакшы сактоо максатында чоң жана кичинекей музейди куруу иштерин жүргүзүшүүдө. Ардактуу көрөрмандар, биз азыр Өзгөн мунарасынын алдында турган мезгилибиз. Мунара деген сөздү араб тилинен которгондо нур берүүчү белги дегенди түшүндүрөт. Ал эми биз эң жогорку бөлүгүнө чыгып көрүүгө аракет жасайлы, биз менен бирге болуңуз. Бул жактын ичи аябай караңгы экен, бирок улам-улам тепкичтен чыккан сайын кызууга артууда. Сиздерге да келип саякат куруп кетүүгө чакырам. Мына өзүңүздөр байкап көргөндөй 27 метрлик бийиктикке чыгуудагы бир нече кыйынчылыктарды жаратат экен. Бирок ошого карабастан бул жерге чыгууга кызыгуу күч артында. Бул мунаранын өзгөчө курулушунун 3 чоң себеби бар. Биринчиси азан чакыруу болсо, экинчиси бийик жерде күзөт жүргүзүү. Ал эми үчүнчүсү дал ушул жер шаардын борбор экендигинин белгиси катары. Өзгөн мунарасы 11-кылымда караханиттердин гүлдөгөн доорунда курулган. Алгачкы бийиктиги 44 метрге жеткен. Кийин жер титирөө негизинде үстүнкү бөлүгү урап түшүп, кайрадан 1926 жылы жергиликтүү элдер тарабынан үстүнкү бөлүгү жана астыңкы бөлүгү оңдоп түзөө иштерин жүргүзүшкөн. Мунара азыркы учурда 27 метрден ашуун сакталып турат. Өзгөн архитектуралык курулушу Кыргызстандын маанилүү маданий комплекси болуп эсептелет. Ошол себептен да бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмегине киргизүү иштери жүрүп жатат. Бул боюнча ЮНЕСКОнун программасы боюнча семинарлар өткөрүлдү. Акыркы семинарыбыз болсо бул 25 октябрдан 30 октябрга чейин уланды. Бул Сыр дарыянын жээгиндеги эстеликтер катарында Өзгөн мунарасы жана Сафит Булан Шапказил эстелиги ушу бүткүл дүйнөлүк мурастар китебине тизмесине кирүүгө иш пландарын жүргүзүп жатат. Келечекте ушул Өзгөн мунарасы бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине катталат. Тарыхый курулушту көрүү үчүн келгендердин саны бир да үзүлбөйт. Белгилей кетсек, Өзгөн шаарынын архитектуралык курулушу Кыргызстандын улуттук валютасындагы 50 сомдук номиналда чагылдырылган.
Асель Талгат кызы, Дастан Токтоназар уулу, Атайын таң нуру программасы үчүн.